Регион телеканалынын берүүлөрүн түз эфирде улантабыз. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад электр тармактар ишканасынын башкы инженеринин орун басары Алтынбек Болотов конокто болмокчу. Бүгүн биз аталган мекеменин аткарган иштери жана кышка даярдыгы тууралуу сөз кылабыз. Эгерде сизди кызыктырган суроолор, сунуш, пикирлер боло турган болсо, WhatsApp'та көрсөтүлгөн номерге жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздар телекөрүүчүлөр. Анда Алтынбек мырза дароо эле суроолорду баштап бере берейин. Айтсаңыз, ушул Кыргызстандын электр энергиясына болгон стандарт тууралуу маалымат бере кетсеңиз, ал стандарт кандай, электр энергиянын сапаты деген эмне, биздеги сапат кандай? Бизде сапат боюнча айтып кетсек, чыңалуу бизде ГЭСтерден баштап керектөөчүлөргө чейин сапатты кармайбыз биз. Көмөк чордондор боюнча, көмөк чордондордо сапат бизде 220 вольт керектөөчүлөрдө. Анын бизде стандартта 5% кармайбыз. Ал дегени 11 вольт дегени кармайбыз. Анын 209 вольттон 231 вольтко чейин сапаттуу кармайбыз. Жышык деген бар, ал 50 герцти кармайбыз андагы. Ушул мекемеде же ишканаларда, үйлөрдө электр энергиясынын сапаты Кыргызстандагы ушул электр энергиянын стандартынан айырмаланган учурда колдонуучулар кайсыл жактарга кайрылышы керек? Ал учурлар бар. Ал бизде техникалык шарттарды аткарылбай, өзүнүн маркасындагы зымдарды койбой, ошондо сапаты төмөндөйт, азыраак, чыңалуу азыраак болуп калат. Ошол учурларда бизге кайрылса болот. Ар бир райондордо реттер бар бизде. Ошого кайрылса, биз пландарга кошуп, кийинки жылдарда жаңылап беребиз. Техникалык кароо деп айтып калдыңыз. Негизи ушул дайыма эле техникалык кароонун алкагында иш жүргүзгүлө деп колдонуучуларга эскертүүлөрдү байма-бай берип келесиздер да. Анан негизи айтсаңыз, техникалык шарт деген бул эмне? Техникалык шарт деген бул жаңы абонент кошулуп атканда биздин реттин кызматкерлеринин жардамы менен кайсыл трансформатордон тартат зымды үйүнө, кайсы мамынчадан тартат, ошонун негизинде канча кубаттуулук алат, ошонун баардыгынын негизинде бизде зымдын маркалары тандалат, кандай автомат коебуз, ошо техникалык шарт деп айтылат да. Ошону сактаса, сапаттуу электр энергия болот ар бир үйдө. Анан дебитордук карыздар боюнча дагы кошумча кылып кетсеңиз, көбөйдүбү, азайдыбы? Азыркы учурда колдонуучулар сиздердин мекемеге канча карызы бар? Дебитордук карыз боюнча бизде 1-январь, быйылкы жылдын 1-январына 2023 жылы 89 миллион болгон түзүлгөн. Азыркы убакытта 10 миллионго кыскартканбыз биз. Бул 11%дын тегерегинде бизде план боюнча 10% кыскартыш керек. Бул боюнча иш алып атабыз. Көбүнчө ушу суу чарба, насос станциялар, телеком, жылыткыч ишканаларда кичине карыздар болуп калат. Бирок алар айдын акырында төлөйт. Ошону менен жоебуз. Анан ушул электр көмөк чордондору тууралуу сөз кылсак да, мисалы, жылда эле ушул кубаттуулугун арттырып, оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп келесиздер да, анан быйылкы жылы ушул сыяктуу иштер жүрдүбү көмөк чордондордо? Быйылкы жылы бизде Жалал Абад областыбызда 5 көмөк чордондо кубаттуулук алмашуу болду. Бул Барпыда 10 мегавольт амперлик койдук, кошумча кубаттуулук. Тепличный көмөк чордонубузда 10 миңдикти 25 миңдикти алмаштырдык. Айда 15 кубаттуулук кошулду, мегавольт ампер. Подхоз деген подстанцияларда алмашылды. Токтогулда дагы экинчи трансформаторду койдук. Айда 10 миңдик, аякта 10 миң кубаттуулук кошулду. Азыркы учурда облус боюнча электр жарыгы жете элек аймактар барбы же толугу менен жеткенби? Азыр облус боюнча бизде бардык техникалык берген шарттар менен бардык жетилген. Жаңы конуштар бар бизде. Алар эми айыл өкмөттөр тейлеш керек аларчы. Алар кийин бизге анча-мынча ээси жоктор өткүзүп берип атат бизге трансформатор линияны. Аны биз ошо шарттардын негизинде алып атабыз. Бирок биз тараптан электр энергия бербеген калк жок. Анан айтсаңыз, быйылкы жылы ушул мекеме өзүнүн алдыга койгон иш планын канча пайызга аткаралды? Бизде жылда күз-кышка даярданыш үчүн токтом чыгат Кабминден. Ошо токтом негизинде биз пландаштырабыз, 1 жылдык план, бизнес план деп коет. Бизнес план боюнча
биз 100% аткардык быйылкы жылы. Өз көмөкчү ордондордо, аба чуалгыларда иштер болду, 100% болду. 11 ноябрда бүткөнбүз. Ошо бардык иштер 100%дан ашыгыраак аткарылды. Анан ушул электр энергияны колдонуучулар үчүн кандай жеңилдиктер түзүлүп атат? Айтайын дегеним, жанагы телефондон эле төлөм жүргүзгөндөр, ушул тиркеме аркылуу колдонуугонор көппү? Ооба, бизге Мой свет деген тиркеме аркылуу элдер төлөй баштады. 80-90% өтүлдү биз азыркы учурда. Бул оңой элдерге, себеби алар барып энергия кассаларга барып мурда төлөчү да убактысыз кетчи. Азыр телефондон эле Мой свет тиркемеси менен төлөп койсо болот. Аларга деле жеңилдик, бизге да жеңилдик болду. Ушул жеңилдиктер бар. Анан энергетиктер үчүн дагы кандай шарттар түзүлүп жатат? Мисалы буга чейин дагы ушул белчесинен карга батып жүргөн электриктердин видеолору дагы тараган болчу да. Анан сиздердин кайсыл аймактагы кызматкерлер ушундай кыйын, оор кырдаалдарда иштешет? Туура айтасыз. Бизде оор малдар бул кыш малында. Бизде Чаткал районубуз бар. Аер мында оор кыш катуу жайыт, оор жайыт. Көк Арт районубуз бар. Ушул жерлерде мурда энергия компанияларда маселе автоунаалар маселе болчу. Быйылкы жылы Кудай кааласа автоунаалар менен көп райондорду камсыз кылдык. Айта кетсек, бригадный машиналардан 11 дана, анын ичинде экскаватор, манипулятор дегендер бар, баары камсыз болду. Дагы быйылкы жылга декабрдын акырынча дагы келет. Автомашиналар бизге, автопаркыбыз буюрса быйыл өтө жаңыланды, жакшы жака. Чаткалда мурда бизде мындай да, катуу кар жааганда техникабыз эски болсо барыш кыйын эле, бузулат эле. Азыр берип атабыз ал жактарга да, кран бердик, жаңы машиналарды бердик. Бизде Көк Артта жакында 9-10-унда өчүрүүлөр болду. Себеби бул табигат экен, кар катуу жаап, биз ошо машиналар менен бара албай калдык көп жерлерге. Биздин мекеме 24 саат иштейбиз. Биз багандай график түзүп, аварийный бригадаларыбыз бар. Анан ушу жол маселеси кичине тоскоолдук кылып койду. Жол салуучулар салбай калды убагында. Ошо менен кичине туруп калды. Биз жактан бригада, машина даяр. Негизи ушул Көк Арттагы ситуацияны айтып кеттиңиз да. Негизи айтсаңыз, жанагы өзү ушундай табигый учурлар болсун же болбосо башка учурларда авариялык ситуацияларда энергетиктердин даярдыгы кандай, баягы свет өчүп калган учурларда кандай шарттарды, кандай жумуштарды аткарасыздар? Туура айтып кеттиңиз. Биз буга даярданабыз. Даярданабыз деген себеби график түзөбүз. Бригадалары 24 сааттан турат. Ар бир бригада, ар реттерде, чоң көмөкчү ордондордо аба чубалгыларды карап турабыз. Ушу шарттар боюнча айтып кетсек, бензин маселелери бизде жакшы болуп калды. Ушу айткан машиналар келип калды, шарттар түзүлүп калды. Буюрса, ушу жол маселелери эле тазаланып турса, ар бир аба чубалгыга, ар бир трансформаторго бара алабыз. Анга шарт түзүлдү. Табигат экен, катуу кар жааганда эми баягы сүрөт турган техникаларын сүрө албай калат окшойт. Анан жалпы ушул техникалык базага дагы токтолуп кетсеңиз, негизи материалдык техникалык базаңыздар жаңыланып атабы, муктаждыктарыңыздар жоюлуп жатабы? Техникалык базалар автоунаалар боюнча жаңылып атат, жаңы электр жабдыктар боюнча да жаңылып атат. Мурда бизде масляный өчүргүчтөр болсо, азыр заманбап элегазовыйлар келип атат. Капиталдык курулуш план негизинде аста-аста жаңылып атат. Эми бирок баардык бир заматта болбойт экен. Бул каражат. Бизде азыр электр жабдыктардын 70-80% эски. Биз аларды профконтроль, профиспытание негизинде алмаштырабыз. Эски тетиктер болсо чыдай турган калдып, аварийный состояниедагыларды алмаштырабыз. Өзүнүн убактысы келгендерди алмаштырабыз. Ал иштер болуп жатат. Буюрса, бизде планда мамынчалар 10 киловольт, 6-0,4 киловольтто 3000 мамынчалар алмаштырабыз жылда. Эскирип кеткен жараксыз жыгач мамынчалар бар, аны бетон менен алмаштырып атабыз. Буюрса, аста-аста болот. Телекөрүүчүлөрдөн сизге суроо бар экен. Биздин корообуздун ичинде столбалар бар. Биз аны башка жака жылдыртсак болобу? Кимдерге кайрылабыз бул маселе боюнча дейт. Ал маселе боюнча ошо жергиликтүү реттерге кайрылыш керек. Биз аны иликтейбиз, карайбыз.
анан жардам беребиз. Биз жактан жардам андайлар көп болот, көп жардам берип атабыз азыр. Андайларды негизи ушундай ситуациялар көп да, анан Көп бирок болот, алар короонун сыртына чыгарууга мүмкүн экен да демек э? Эми мындай болот да, коро муниципальный управлениеде бирөөнүкү болсо көбү аны чоңойтуп алып өзүнө коро кылып атат да, анын документтери жок. Бирок ага карабай биз жардам берип атабыз. Мүмкүнчүлүк болсо элге, эл үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Ошондой эле суроолор бар экен. Мен Мой Свет тиркемесине катталайын дедим эле, аны кантип катталам? Биздин Мой Свет боюнча биздин контролерлор бардык абоненттерге барып жардам берип атат каттаганы. Эми ал балким үйүндө жок болуп калса, бирок биздин компанияга келсе биз аны жасап беребиз. Алтынбек мырза, жанагы боюнча да айтып кетсеңиз, трансформаторлордун жайгашуу жайы, анын ошол эрежелери боюнча да айтып кетсеңиз, көпчүлүк трансформаторлор турак жайларга аябай жакын болуп калган болот. Анан ал жайгашуусу кандай болуш керек, тегерек чети тосулуш керекпи, кандай болот? Туура айтасыз, анын өзүнүн эрежеси бар, каерде коюлат. Бул биринчиден архитектурадан тиешелүү документтерди алыш керек, каерде болот, кандай план түзүлөт анга. Биз жактан биз өз жан коюп атканда ал маселе жок, иштейбиз. Анан баягындай частный же баягы жан конуштарга өздөрү коюп аткан жерлерге ошолорду бизге азыр өткүзүп берип атат. Алар аны обслуживание кыла албай калып атат кээдечи. Ошону өткүзүп берип атат. Ал биз алсак, эрежелер ушу сеточный ограждениялар болуш керек, бийиктикте туруш керек. Анын өзү нормалары бар. Нормаларды сактайбыз биз. Анан ошол жылда эле кыш болоордо электр энергияны үнөмдөө маселеси актуалдуу болуп чыгат да. Анан быйыл деле бул маселе актуалдуу болду. Анан бирок сиздер тараптан дагы жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ушундай иштер жүргүзүлүп атат да. Бул боюнча токтолуп кенен маалымат бере кетсеңиз. Туура айтасыз, азыр электр энергия үнөмдөө боюнча бизде жумуштан кийин балдар чыгып түшүндүрүү иштерди жүргүзүп атабыз. Баягы сырттагы освещениялар деп коет, аларды өчүргүлө, жылыткычтарды өчүргүлө деп кафелерге, жолдогу жарткычтарга, анан ал боюнча чара биз автоматтар коюп атабыз, 25 амперликтер. Бизде Аскүе деген счетчиктерди кое баштадык. Биздин Жалал Абад областта азыр бир 16 миңден ашык коюп бүттүк бүгүнгө чейин. Анын жакшы нерсеси ушу биз коюлган мощностьты, кубаттуулукту сактайт. Элдерге да жакшы, бизге да жакшы да. Биз баягы техникалык шартта 5 киловатт деп беребиз да. Көп үнөмдөбөй, андан көп колдонсо өчүп калат. Ошентип, ошо жолдор менен, түшүндүрүү жолдор менен үнөмдөп атабыз бүгүнкү күнгө. Сиздерге ыраазычылык билдиргендер дагы бар экен. Ассаламу алейкум. Энергетика тармагында жакынкы жылдары жаңылануулар болуп жатат. 2023 жылы Аксы районунда 2 участкага жаңы контора салынып ишке берилди дейт. 500 дана темир бетон мамычалар орнотулду. Жалал Абад электр тармактар ишканасына ыраазычылык билдирем дейт. Рахмат. Ошондой эле айтып кетсеңиз, мисалы техникалык шарттын негизинде абоненттер менен ушул Аскүелер боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Алар колдонуу шарттарынан толук эле маалымдуу болуп жатышабы? Ооба, биз ар бир абонентке коюп атканда шарттарын айтабыз. Кандай шарттары ошо мынчодон ашып кетсе өчөт деп. Анан бирок элдер азыр жакшы түшүнүп, үнөмдөп калышты. Бизде азыр область боюнча мегаватт боюнча 448 мегаватт берилсе планда, биз 432де кармап атабыз. Кубаттуулук жактан дагы, электр энергия жактан дагы бүгүнкү күнгө ашуу иштетүүлөр жок. Телегөрүүчүлөрдөн суроо бар экен. Саламатсызбы? Биздин столбалар чирип түшөйүн деп калды. Алмаштырып бере аласыздарбы дейт. Андай иштерди айттым го мен, рестерге кайылса, реттерге биз жардам беребиз. Эми ал баягы техникалык шарттарды карабай өздөрү тартып алгандар деле болот да. Аларда бизде маалымат жок болот. Азыр деле көбү чыгып атат го, бул ресттики деп. Барсак биздики эмес, элдер тартып алган, уланбалган өзүнчө, өз алдынча ошолордо болуш мүмкүн. Бирок биздин тармакта андай жок, эски. Биз убагында алмаштырып атабыз. Анан электр энергиясын колдонууда баягы абоненттерге кандай бир сунуштамаларды бересиздер үнөмдүү колдонуу үчүн? Эми электр энергия үнөмдөө үчүн бизге дагы пайда, абонентке дагы пайда да. Себеби ал көп төлөбөйт.
баягы түндөсү керектер сырткы эшиктеги лампочкаларды жандырып коет, үйүндөгүн жандырып коет, печканы иштеп атканда консолерин иштетип коет. Ошолорду азыраак иштетсе, үнөмдөсө баарыбызга жакшы болот да. Баарын чакырып келет элем үнөмдөөгө. Анан жогоруда да рейд боюнча да сөз кылып калдык. Анан ушул рейдтердин жыйынтыгы кандай болуп атат? Баягы үнөмдөлгөн учурлар болуп атабы, үнөмдөөлөр аныкталып атабы? Ооба, бизде себеби күндө электр энергиянын кирген чыкканын көрүп турабыз. Ошонун негизинде үнөмдөө болуп атат. Үнөмдөлүп атат. Өткөн жылы ушул курултайда сиздердин мекемеге дагы бир топ маселелер айтылып, тапшырмалар берилген болчу да. Анан ал боюнча айтып кетсеңиз, берилген тапшырмалар аткарылдыбы, кандай болду? Былтыркы курултай боюнча биз электр тармактар ишканабызга тиешелүү 22 суроо түшкөн. 22 суроонун 20-сын биз аткардык. Экөө бизге тиешелүү болбой калдыктан аткарылбай калды алар. Бирок биз жардам беребиз аткаруучуларга. Жер маселе бар, башка ишканалар дагы киришиш керек экен ал жумушка. Так биз өзүбүздүн 20-бызды аткардык. Быйыл эмдиги жылкыга дагы жакында курултай болду. 14 маселе көтөрүлдү. Биз буюрса ошо 14 маселени эмдиги жылкы планга кошуп атабыз. Анан үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган үй бүлөлөргө дагы ушул электр энергиясын төлөөдө жеңилдиктер каралган эле да. Жалал Абад облусу боюнча бул иштер кандай жүрүп жатат? Канча үй бүлө жеңилдик менен төлөйт? Жеңилдиктер бар, ал тариф бар, 50 түйүн төлөй турган. Ал боюнча бизде Жалал Абад областында 26-дан 27 миңге чейин адам алынат. Ушундай шарттар менен төлөнөт 50 түйүндөн. Анан тариф 50 түйүн. Анан Жалал Абад облусунда электр энергиясы күнүмдүк канча лимит менен берилет? Лимит сакталып жатабы? Кандай болуп атат? Ошо лимиттер боюнча бизде кубаттуулук боюнча сакталып атат. 448 мегаватт болсо 430 экени электр энергия боюнча эле сакталып атат лимиттер. Түшүндүрүү иштери болуп атат. Күн дагы кичине ысып калды, ошонго кичине лимит сакталып калды. Лимиттен ашпай атабыз азыркы учурда. Анан буга чейинки жылдарда жана электр энергиясы кышкы убакта кээ бир учурларда 1 сааттан өчүрүүлөр болуп турган да. Анан быйылкы жылы деле баягы жергиликтүү эл арасында ушундай өчүрүү болобу, болбойбу деген сыяктуу суроолор болуп атат да. Мындай айта кетсеңиз, быйылкы жылы өчүрүүлөр болуп калышы мүмкүнбү же болбой калабы? Эми биз өзүбүз тарап жактан, Жалал Абад электр тармактар ишканасы жактан ремонтторду ушу пландаштырган негизинде жасадык, баарын 100% ашык жасадык. Эми берде аба кандай болуп калат, кар жайбы, жамгыр жайбы, аба ырайыга карап калат экенбиз. Анан кийин бизде көбүнчө катталып атат жакында. Машиналар биздин мамчаларыбызды уруп, свет берилбей калып атат. Ушундай үчүнчү күчтөр деп коет, третий лица деп коет бизде. Ошол тараптардан ушундай иш болуп кетет. Калган жактан биз жактан даярдайбыз кышка. Кудай кааласа өчүрүлбөйт. Анан жана аба чубалгылары боюнча да айта кетсеңиз, аба чубалгыларын канча убакта бир алмаштырып турушу керек? Бизде быйыл ошо алмаштыруу иштери болдубу? Кандай болду? Аба чубалгы боюнча бизде пландаштырган жумуштар болду. Анын дагы Каса Тыши деген бизде проект бар. Анын алкагында дагы 29 даана трансформатор коюлду. 60-тан ашык километр линия тартылды. Тартылгандар көп болуп, көп жерлерде алмашуулар болду. Телегөрүүчүлөрдөн суроо бар экен. Бир кызыл китеби бар үйдө 3 үй бүлө жашайбыз. 5 киловаттык учетчик коюп беришти бизге. Жетпей жатат. Эмне кылышыбыз керек? Электр энергиясы улам өчүп калып жатат дейт. Эми бир кызыл китепке бир электр энергия абонент бир болот да. Алар эми көпчүлүк болсо үнөмдөш керек. Анан бир эле үйгө 3 электр кое албайбыз биз. Бир кызыл китеп менен. Бир кызыл китепке бир эле коюлат да. Негизи ушундай суроо талабы өзүнүн бир көйгөйү болгон жарандар сиздерге, сиздердин мекемеге деле түз эле барып кайрылып турса болот да, Ооба, бизге кайрылып турса болот. Биз азыркы учурда биз айтабыз 5 киловатт деп 5 киловатт деп берип атабыз техусловияларды, техникалык шарттарды. Бирок бизде мына шаар жерлерде, газ жок жерде, башка
альтернативный электр энергия жок жерлерде биз 8 киловаттка чейин көтөрүп коюп атабыз. Домдордо жалаң электр система отургандарга ушундай шарттарды берип атабыз. Кайрылгандарга баарына шарт биз, конечно, дайыма жардам беребиз элге, жарыктык беребиз, дайыма жардам берип турабыз, келип турса болот. Анан ушул кадр маселеси боюнча дагы айта кетсеңиз, азыркы учурда сиздердин мекемеде кадр жетиштүү элеби? Кадр маселеси бизде дагы көйгөй бар. Себеби электр энергия биздин Средняя Азия боюнча айтканда эң арзан электр энергия. Биз электр энергиядан тариф чыгат, тарифтен айлык чыгат дегендей. Азыр сәл азайып калды мурдага караганы. Көбү башка тармактарга кетип калып атат, Россияга кетип калып атат. Азыр бизде мындай жакшы күчтүү специалисттер, адистерди Россияга кетип калып атат. Азыр 80 миң, 100 миң рубльга чаңлат экен. Анан берки балдар тартып, кичине маселе болуп атат. Жанагы телегөрүүчүлөр арасында бул телегөрүүчү укпай калды окшойт. Сиздин жобуңуздучу кышта свет өчөт дешип жатат, өчпөйбү экен, ошону билип бериңизчи деп кайра сураптыр да. Эми биз айтабыз, план негизинде жумуштарды аткардык. Ана аба ырайы эле бир форс-мажорный обстоятельстволор болбосо, андай унаалар, опораларыбызды, мамычаларыбызды сүзбөсө, буюрса свет болот үзгүлтүсүздүк. Мен Аксы районунун тургуну болом дейт. РЭСтин кызматкерлери көчө жарыктарын өчүрүп жатышат дейт. Ошондуктан эртең менен кеч өчүрүп жатышат экен. Аны эртең менен кечкисин 3-4 саатка жандырып турса болобу дейт. Көпчүлүк аймактарда негизи ушундай электр энергиясын үнөмдөйлү деп көчө жарыктарын өчүрүп койгон ситуацияларга күбө болуп жүрөбүз да. Анан ушул эле суроону телегөрүүчүбүз да бериптир да. Кененирээк жооп берип койсоңуз. Эми көчө жарыктар боюнча ал түндөсү жаныш керек, туура. Күнүзү өчүрүш керек. Бизде часа максимум деген бар да, саат 6-дан 9-га чейин. Ошол маалда үнөмдөп берсе, 9-10дон кийин жакса болот. Негизи ушул аны өчүргөн убакта деле үнөмдөлөт экен да, кандайдыр бир үнөмдөлөт. Эми өтсө үнөмдөлөт. Анан айта кетсеңиз, ушул азыркы учурда сиздер алдыда кандай пландарды коюп атасыздар, дагы кандай өзгөртүүлөрдү, жаңыланууларды киргизели деп жатасыздар? Бизде бул боюнча азыр шаар бюджетине, Жалат бюджетине акча бөлүнөт экен. Ошо акчанын негизинде биз да пландаштырдык. Жалат шаарыбыз боюнча электр энергиянын бизде азыр ачык зымдар бар да, голый провод деп коет орусча. Аны сип зымдарга алмаштыруу. Ал сип зымдарды койсок, өчүрүүлөр азаят, авариялык өчүрүүлөр азаят. Аны короткилер болбойт. Ушундай шаарда көп жумуштар апарайлы деп атабыз энди жылкыга. Өзүбүздүн бизнес план боюнча башка тараптар акча келген боюнча кылып атабыз иш. Анан көмөкчү ордондор боюнча дагы пландаштырдык. Аксы жака трансформатор кое турган кошуна мамлекеттерден алганга шарт түзө турган кылып атабыз. Алар да жок болуп калса, бизде азайып калса, биз алып турабыз алардан электр энергия кошуна мамлекеттер менен иш алып баратабыз. Анан биз өткөндө сиздердин мекемеге барып тартып калганда жанагы оңдоо цехи боюнча да маалымат алып калдык эле да. Анан ал Жалал Абад боюнча бир эле сиздердин эле мекемеде бар турбайбы? Ушул боюнча маалымат берсеңиз. Оңдоо цехи бизде трансформаторлор оңдоочу цех Сузакта бар бизде, өзүнчө цех. Анан берде бизде высоковольтный дейт, андай эле оңдоочу цехтер бар. Анан реттерде мындай мелкий ремонт деп коет, кичинекей ремонттор болсо ал жерде бар ремонтный цехтер. Дагы эмдик жылы ушу ремонтный цех туура маселе көтөрдүңүз. Бар эми жетишсиздик болот экен, ал Шамал сайда эмдик жылы ачайлы деп атабыз, ушака чоң база ремонт кылып. Аяка Аксыдан, Токтогул, Кара Көлдөрдөн алып келет. Чоңойтобуз деп атабыз ремонтный цехтерди. Демек ушул электр жабдыктарындагы ар дайым оңдоп турууга муктаждык бар экен да демек, Муктаждык бар. Себеби эскирген сайын көбүрөөк караш керек болуп калат. Муктаждык бар. Саламатсызбы? Нокени жазып жатабыз дейт. Жалпы энергетиктердин иштерине ийгилик. Негизи маселе жумушчулардын айлыктарын көтөрөбү? Азыр баардык нерселер кымбат, ал эми айлык көтөрүлбөдү дейт. Ошо айлык маселе бизде быйылкы жылда
электр энергия өзүңүздөр билесиздер 23 тиңге көтөрүлдү калк арасында. Ошол көтөрүлгөн электр энергиянын акчасына биз биринчиден техника алдык. Баягы кышкы убакта, түнкү убакта ошол жерге тезирээк барыш үчүн. Эми буюрса айлык акы да эмне жылга каралып атат, көтөрүлүү болот. Эми канча пайызга мен билбейм, бирок көтөрүлүү болот буюрса. Ал маселе дагы көтөрүлгөн. Биз өзүнүн улуттук электр тармактар ишканасында да айтылган, министрликке деле айтылган, ал жактан кийинки жылда көтөрүлүү деген сөздөр бар. Демек бул маселе ушул ар тараптуу сүйлөшүүлөр менен чечиле турган маселе турбайбы? Ар тарап. Түшүнүктүү. Алтынбек мырза, сиз ушул анда сизге эркин микрофон. Биздин эфирге келип, телекөрүүчүлөр менен түзмө-түз бетме-бет олтуруп, бүт маалыматтарды берип кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылсаңыз болот. Рахмат. Бизде жакында 22 декабрда кесиптик майрам болду. Биз баягы көп жерге бара албай калдык. Бизде 12 рет бар, 2 энергия компания службабыз бар. Ошондуктан бардык энергетиктерди өтүп кеткен майрамыңыздар менен куттуктайм. Бизде энергетиктерди военныйлер менен теңсиңер деп дайыма айтылып жүрөт элдин арасында. Бирок биз азыр элдер энергетиктер 24 саат иштеп атабыз балдар. Ошо иштеген балдарга, ысык суукка карабай иштеген балдарга чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Быйыл дагы ишемби, жекшембиге карабастан жумуш аябай көп болду. 1 жылдык планды, 3 жылдык планды биз 1 жылда аткарып койдук. Көп жерлерде баягы кубаттуулуктар алмаштыруу боюнча, зым алмаштыруу боюнча. Ошондуктан биздин балдарга күч кубат, чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, аялдар да туура түшүнсүн, биз электр энергия беребиз деп ушундай түнү күнү иштеп жатабыз. Даже военныйлерден да өтүп кеттик жакында өтүп кеттик. Ошону айтам, бизди дагы эл билип калды ишибизди. Түнү да жүрөбүз, күндүз да жүрөбүз. Биз аба чуалгылар 220 киловольттук аба чуалгылар өчкөндө ошо замат эле обход кылабыз, каерде өчтү деп. Ошондо адырлуу жерлерде чабандар бар, жалгыз жашаган чабандар дагы кээде таң калат бизге. Силер өчкөндө эле ушинтип келип каласыңар, силерден башка эч ким келбейт деп. Ушундай биздин иш татаал, оор. Бул электричество деген өзгөчө, бул көрүнбөйт, жыттанбайт. Баягындай эрежелерди сактабасак ар кандай учурга туура келип калышы мүмкүнбүз. Ошол үчүн баарыбыз эрежелерди сактайлы деп айтып кетем. Биздин энергетиктерге да ушу жакшылыктар болсун, үй бүлөлүк бакыт. Анан бизде жаңы жыл келип атат. Баардык кыргызстандыктарды жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Буюрса быйылкы жыл жакшы эле жыл болду. Эмдиги жыл андан жакшы жылдар болсун. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сиздерге да ийгилик болсун, жакшылыктар болсун. Рахмат. Чынында ушул телекөрүүчүлөрдөн дагы сиздерге ыраазычылык билдирген, сиздерге рахмат айткан СМСтер дагы келди байма-бай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин эфирде Жалал Абад электр тармактары ишканасынын башкы инженеринин орун басары Алтынбек Болотов конокто болду. Бүгүн биз аталган мекеменин ишмердүүлүгү жана кышка даярдыгы тууралуу кеп кылдык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.